Kээ бир аялдар эстүү болот аябай. Күйөөсүнөн акылдуу. IQ-су күйөөсүнүкүнөн күчтүү. Мээси. IQ деп коюп, дейт? IQ-су күчтүү күйөөсүнүкүнөн. А бирок эр моюн бербейт да мынтипчи. Эстүү аялдар ошол күйөөсүн үйдө кожоюн катары сездириш керек да. Эгер үйдө чөгүп калса, аял көчөдө чөгүп жүрө берет. Үйүнөн кожоюн болуп кирип, кожоюн болуп чыга турган болсо, атаң айтам, атаң билсин, палантыкүн деген сөздөр менен эркекти көтөрүп астыга сүйрөй турган болсо, кыйын аял ошондой болот, урматтуу бир тууганым. Курманжандын бир жак сөзү бар да, мен таң калгам ошону. Кокондон түндө келип калат да. Келип калса кайра кетирет, түнү менен барып калыңыз. Качып кокондо абал оор болуп калат да. Анан жанагы кыргыздар качып кетти деп айтпасын. Ууга чыккандай болуп, шаң менен кирип калыңыз кайра. Алай качып кетти болуп кирбеңиз дейт. Анан айтат да, аякта жүргөндө бөлөгөлдө жүрөсүз, жакаңыз кирдеп калбасын. Ошол жерде кыздардан бирөөнү алып никелеп алың дейт Курманжан өзү. Көрдүң, берде катын маселесин жогору, жалпы элдин тагдыры, жалпы элдин тарыхы, жалпы элдин намысы жогору турат, урматтуу бир тууганым. Ушинтип айтып атат. Ошон үчүн акылдуу аял күйөөсүн акылдуу көрсөтүп, күйөөсүнө сездириш керек, сен кожоюнсуң үйдө деп. Кээ бирлер 4 тыйын мен эле пул таптым деп айтыша берет бир некени, анын кереги жок. Кереги жок аны айткан, урматтуу бир тууганым. Сен күчтүүсүң, сен мыктысың, сен акылдуусуң деп айтсаң, эркекке шырк келет. Дагы кыйын болгусу келет, дагы күчтүү болгусу келет. Аны көп түшүнбөйт да. А сенин күйөөң кор болсо, сенин күйөөң урматталбаган жерде сен эч ким урматтабайт деген сөз да. Түшүнүктүүбү? Жана кыргыздын сөзү бар. Мата даңкы менен бөз өтөт, ата даңкы менен кыз өтөт деп. Аялдын урмат кадыр сыркы, кадыр баркы коомчулукта күйөөгө жараша болот. Ушундайбы? Чоң адамдын аялы келсе, чоңдой кылып төргөт көрөт. Паланчанын аялы деп. Кичинекей келсе, кичинекей. Кече Эрдоган келди, Амине ханым жөн эле ошонун аялы болгон үчүн эле төрдө жүрөт. Биздин президент аялы менен. Эмне үчүн? Ошонун аялы. Ошон үчүн эрдин кадыр баркын көтөргөн аялдар болот да. Аял ошо өзүнүн кадыр баркын көтөрөт. Ошон үчүн анча жалган айтып болсо дагы, күйөөң болбогур күйөө деле болсо деле аны мактай берсе, барып ошону дуга алып оңдолуп кетет да. Жакшы дей берсең, жакшы болуп кете берет. Жаман болуп кете берет. Ошон үчүн эже карындашты эске алыш керек дагы, ошол күйөөлөрүн эмне кылыш керек? Ыраазы кылыш, айтып туруш керек болот да. Эркек эмессиң, сен колуңа эмне келет, сеники десе, барып отуруп эркек болбой калат. Импотент болуп калган эркектердин көпчүлүгүнө аялдар себеп болот да. Башталганда сен мындай экенсиң, ондай экенсиң, эркектерге мындай болуш керек деп Жан-Клод Ван Дамды көрүп айта берет бир нерсе. О, Жан-Клод Ван Дам аферист, бир нерсе көлдөр менен кылган мисалы үчүн. Ошон үчүн эркектердин эркектик касиетин жогору көтөрүш үчүн, анын эркектин эркекче ойлонуусун ачык алып келиш үчүн аялдар эмгек кылыш керек ушул маселеге. Адам дух менен болот, билесиңерби? Мектепте агай бактап койсо, жакшы окуп кетесиң. Жамандап койсо ошодон экичи болуп кетесиң деген сөз. Ошол сыяктуу эле аялдар дагы эмне күйөөлөрүн көтөрүп алыш өзүнүн колунда. Ошон үчүн сөз бар. Жакшы жаман катын дейт, эркекти жер менен жер кылат, жексен кылып жок кылат дейт. Жакшы катын жаман эркекти орто алат, ортону мыкты кылып, мыктыны падыша кылат дейт да. Кыргызда сөз бар. Катын жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген. Президент үйүнө бир жолу конокко барганда мен жеңеге айттым. Мындай далдоодо турган экен, рахмат жеңе сизге дедим. Ушуну падыша болушта сиздин салымыңыз зор. Намазы, башкасы, убакытты эме кылганы, итаат кылганы, үйдө башка проблема жок. Үй жайгарылган, барсаң үйүң чачылып аткан болсо, балаң ыйлап аткан болсо, биякта чычпан берип турган болсо, маму сурап чык деген болсо, каяк ишин кылат сеники? Аял үйдү жайлуу кылып турган болсо, эркек көңүлү көтөрүлөт, үйгө шашып турат да. Эмнеге биздин эркектер чайханада жүрүп үйгө баргысы келбейт? Анткени үйгө барсаң, никто настроение. Айла жок, төшөккө жатканда барасың, болду, башка төшөк жок. Чай ичип жүрөсүң, бияка барасың, ояка барып жүрө бересиң да. Ошон үчүн эстүү аялдар, кыздар тарбия бериш ушундай, эркек үйгө шашып тура турган болуш керек. Тосуп ала турган, үйдөгү проблеманы жок кыла турган. Алымбек эмне кокондо жүрдү, Курманжан биякта жүрдү, бардык маселени жайгарып турган да. Ошон үчүн жаныма кел, ана мына бир неке акым, укугум бир неке деген жер кокондо эле жүрдү, даже катын алып алып атат тияктачы. Бирок алайда проблеманы тыл бекемде турган да. Тыл бекем болсо, жанагы согуштан чыгат ошон үчүн. Айтат го акылдуу аялдар, мен күйөөмү колдойм дейт. Дүйнөнүн баары каршы чыгып алса, мен күйөөмү колдоп тура берем. Дүйнөнүн баары мен атышып аткан болсо, мен күйөөмү ого алып берип турам деп айтат да. Ушунчалык деңгээлде каткылап турган болсо, күйөөнүн аялга болгон махабаты ашып кетет да. Бул эркектин осуяты ушундай. Балким аялдар муну түшүнө албашы мүмкүн. Балким күйөөм башкарып алсам, тизиндеп жетелеп алсам, мен дадил болуп калам ана мына деп, ал туура эмес тафаккур. Ал туура эмес пикир. Мен сага эркек катары айтып атам, ушундай кылсаң, сен күйөөңө кайра жагасың деген сөз болот да. Искусство ушунда, урматтуу бир тууганым. Кече бир аял айтып атат, эжеке орус. Чоң апа дейм, чоң апа, бабушка айтат. Жаман-жуман китептерди окубагыла дейт. Жаман-жуман китеп окусаңар, таасир биякта калып калат дейт да.
Жаман жуман кино, музыканы укпагыла дейт, таасири биякта калып калат дейт. Мен ушуну өзүмөн байкадым. Мен колума тигендин баарын окуп таштай берем да. Жеп онда бардыгын окуп таштай берем да, китеп окуп таштай берем. Анан кээде бир пикирлер келип кетет. Ошону мен айткандан анализ этсем, чындап эле жаман китеп окусаң, жаман китептеги пикирлер кээде оюңа келип калат экен. Жакшы нерсе окуш керек ошон үчүн. Кээде гезиттер окуп берсе, тамак ичкен саракса окуп таштай бересиң. Жаман нерсе окуп коесуң, ушунда астагфирулла деп коесуң. Бирок ошол сага таасирин берет экен да, кийинчи деп кала берет кадимки. Ошон үчүн жаман нерсе урматтуу бир туугандар окубаш керек экен да.